Жакшы негизи иштер жасалып, самолеттер алынып келип атат, бирок мына жаңы самолеттер келгенде жарыя кылдыңыздар эле да. Билет 3100 сом болот, 2500 сом болот, бирок тилекке каршы ошол баалар азыркы күндө жок болуп атат. Эмне себептен? Себеби ал ошондой эле баалар эле азыр учууга сиз айткандай 3100 сом, Ошко, Жалал Абадка 3100 сом менен учса болот. Бирок качан алдын ала билетти алса, мисалы үчүн 2 жума мурун алдын алса ошондой баага алса болот. Мисалы үчүн Баткенге азыр Баткен Разаковго 3600 башталат. Бирок эртеңки күнү учам деп туруп, эртеңки күнү алганда сөзсүз түрдө билет жана аз болгондуктан жогорулайт. И бул мындай айтканда авиакомпанияларында бир эмеси да. Мировой практикада ошондой да. Канчалык кеч алсаң ошончо кымбат болот да. Мынакей азыр мен ошо көбүнчөсү Осман Airlines эмени приложенияны да элдер билбей атышат да. Азыр мен ушул жерден ачтым, Баткенге 4600 сом деп чыгып атат да. Мен бүгүн эле карагам, алдын ала эгерде 2-3 жума мурун караганда 3600 сом болот. Андан сырткары мына Кудай буйрса дагы жаңы самолеттер келет. Ушул рейстер көбөйтүлөбү Баткен областына? Ооба, азыркы учурда сертификация процесси экинчи учак келди. Сертификация процесси жүрүп жатат. Экинчи учакка биз спецификация берип туруп, экинчи учак учуп баштагандан кийин частоталар көбүрөөк болот да. Азыр канча жолу учуп атат? Бир жумада бир учуп атат? Азыркы учурда бир эле учак болот да, ошондуктан тилекке каршы Баткенге же Жалал Абадка мындай. Экинчи учагыңыздар келди. Келди. Кагаз иштери маселе болуп атабы? Азыр сертификация процесси болуп атат, уже бүтүп калды. Азыр спецификация бергенден кийин уже учуп баштады. Ошону менен Баткенге бир жумасына канча рейс коюп бере аласыздар? Экинчи учак ишке кириши мененчи. Ал эми азыр авиакомпания менен сүйлөшүп туруп, так сизге кат жүзүндө жооп берсем болобу? Кат жүзүндө жооп бериңиз. Андан дагы сырткары кийинки жылда самолеттер келет, Кийинки жылда 2 учак дагы экөө келет. Мен сиздерден суранат элем, ошол Баткен областына рейстердин санын көбөйтүп берсеңиздер, анткени эң алыска аймак, машина менен жүрсөң 17-18 саат жол жүрөсүң. Ошол себептен мага кат жүзүндө маалымат берип, качан канча рейс. Жок дегенде бир жумасына 5 рейс койдуруп берсеңиздер, ошону мен сиздерден суранам. Мыйзам долбоорун колдойм. Чоң рахмат.